анча эле бир дух да. Ошону алып келет да. Коллектив аябай бири-бирин сыйлап көрө албастык деген болбосо, ошондо гана бир жакшы нерсе чыкчудай да. Заманбап ырларды ошо эң эле ушул жаштар алып чыгат да. Сен эми боюң көтөрүп жооп бербейсиң деп. Бизге дагы бир аз шанс берсе, биз андан ары дагы кийин дагы алдыбызда дагы кандай жаштар бар, ошолорго да шанс беребиз да. Биз жакшы мамиледебиз. Бетке да. Кыздардыкында мындай билбейсиң да, бетке же бетке эмеспи да, ошондой да. Эски эле ырчыларды жакшы көрө беришет да. Жаңы нерсе чыкканда ошондо баалай билиш керек. Башында мындай тоготпой ушундай болот да. Минур Алтынбеков, байкебиз. Талант байкем. Тарым калбасын деп эле барбай койгон окшойм. Бу кере болмоду кеденми, çıkamıyorsun bir tanem. Burada fazla doğdun mu, utanıyorsun aşktan. Бирок аңыз шырларда мани бербейсиң анткени журналисттин идеясы. Саламатсыздарбы, Соло ТВ каналынын жалпы катталуучулары. Бүгүн дагы бизде өзгөчө конок. Ким десеңиздер, жалпыбызга белгилүү сонун бир ырларды майын чыгарып ырдап келе жаткан Салидинас болмокчу. Андыктан жалпыңыздарды катарыбызга чакырабыз. Наке, Салидинас, иштериңиз жакшыбы? Сонун жолугуп алдыгы. Жакшы, чоң рахмат. Мына ошол Соло ТВны сыйлап келиңизге чоң рахмат. Кандай жаңылыктарыңыз болуп жатат чыгармачылыкта? Чыгармачылыкта дайыма эле айтып келем. Бул жаңы изденүүдөмүн. Азыр дагы бир жаңы стилде ыр жазып атабыз. Буюрса жакын арада дагы жакшы бир үмүттөр менен пайда болот го деп ойлойм. Дайыма эле инстаграмыңызда тарыхчаңызды карасак ушундай ар дайым ырдап, ушунча эле жүрөсүз. Анан кайсыл убакта эс алганга убакыт кайсыл убакта? Мен жумушту кылып анан ошол маалда эле эс ала берем. Мен андай жок, анан эс алып анан кийин кайра. Болот эми жакын адамдарым менен, жакын досторум менен, курбуларым менен чет жакка чыгып, жаратылыштын кооздугун көрүп, көбүнчө ошо Кыргызстандын көп жерин көрүп келгим келет. Ошол эң биринчи азыр максатым десем болот. Анткени эң кооз, эң кандай десем, туристтерге, балким турист эле эмес, биздин эң бизге жакын да все равно биздин өскөн жерибиз Кыргызстан болуптан бир жакшы жерлерди көрүп чыксам деген ой бар. Көпчүлүк сиз жанагындай турлар менен көп барасыз, Ооба. Кайсыл жак жакты? Азыр дагы билбейм, баары эле жагат мага. Анткени мынтип сравнивать этип салыштырганда деле эме жок да. Анткени ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүгү бар го деп ойлойм. Көпчүлүк эле чыгармачыл инсандар чыгармачылыкта изденүүнү талап кылат деп айтып алыш эле, бирок кайра эле эски ырларды эле жаңыртып эле ошондой болуп кетип атышат да. Анткени эски ырларды эстеп турсак, бул биздин азыркы атабыздын, апабыздын жакын кандай десем, ата бабалардын калган ырлары бул бизге баары бир кыргыздын бирине деми деп коелу же бар мындай кыргызча бир эме да. Анча эле бир дух да. Ошону алып келет да. Анан жаңылап чыгарса, мындай башкача өзүнүн стилинде ырдаса, эгер жарашса ошол ар бир ырчыга мен оюмча жакшы эле го дейм. Бирок аны жаман да кабыл алгандар бар, жакшы да кабыл алган бар. Кавер деп ошон үчүн ошентип айтылат. Каверди дайыма өзүңдүн стилиңде алып келишиң керек да. Ошол. Кыргыз шоу дүйнөсүндө кандай жаңылыктарды киргизгиңиз келет? Эми жаштардын бул биздин келечегибиз деп коебуз, Эң биринчи эле бул шоу бизнес деп деле айтпайм, бирок баардыгыбыз бири-бирин сыйласа эле, шоу бизнесте ошол байкап атам, мындай бири-бирин сыйлап гана бир жакын, кандай десем, бир жакшы нерселер болуп да. Анткени коллектив аябай бири-бирин сыйлап көрө албастык деген болбосо, ошондо гана бир жакшы нерсе чыкчудай да. Анан жаңы таланттарга өчөшпөй, мындай кандай десем, өчөшкөн деле адам болгон эмес, бирок мүмкүнчүлүк берсин да. Анткени
туура эмес да, мисалы мурдакыларды эле угуп келебиз деген эме да. Эми жаңы ошо сиз айткандай эле заманбапырларды ошо эң эле ушул жаштар алып чыгат да. Ооба. Ошондуктан бизге дагы бир аз шанс берсе, биз андан ары дагы кийин дагы алдыбызда дагы кандай жаштар бар, ошолорго да шанс беребиз да. Биздин кандай десем, биздин келечегибиз ошол биздин аркабызда тургандардын дагы көз каранды деп ойлойм да. Мынакей айтып калдыңыз, жол көрсөтсөдечи, мурунку муундардычы. Туура эле жол көрсөтүп атабыз, себеби азыр эки-экиден урушуп аткандар болуп атат деп. Бири-бирин түшүнө албагандар балким бар да. Бирок баары бир сыйда болуш керек. Анткени биз баарыбыз бир кандай десем, бир сферадабыз да. Анткени өнөр адамдары бири-бирин түшүнүш керек деп ойлойм. Ошон үчүн эч кандай уруш талаш болбосо эле, эң биринчи эле ошо көрө албастык болбош керек да. Эң ошол баарын бузуп салат да. Көрө албастык. Ушул нерсени кантип жойсо болот деп ойлойсуз? Көп кездешет да бүт тармакта. Бирок ал адам өзүнөн да. Ошо ал адам өзүн өзгөртмөйүн экинчи адамды өзгөртө албайт да. Балким жакын курбулары, балким жакын адамдары айтып, кеңеш берип, анан кийин өзгөртсө болот. Бирок өзүнөн башташ керек да, эң биринчи адам өзүнөн башташ. Мынакей негизи чыгармачылыкка аралаштыңыз, кээде эми оорчулуктар да сөзсүз түрдө болбой койбойт. Анан өкүнүп калган учурлар болду, башка эле тармакты, мүмкүн дарыгер болсом, мүмкүн мугалим болсом, балдарды тарбияланам деген. Жок, өкүнгөн жок. Ага чейин мен музыка жагына баргым келбей жүргөн. Андай кандай десем, оюмда жок эле да, музыка тарапка кетиш бул мага хобби сыяктуу эле болчу да. Анан бир аз ойлонуп көрсөм, башкаларга барганда деле эмне ал жактан эмне диплом алдың болду, короче. Андайларды уккам да, анткени диплом алып туруп анан кийин барып өзүнүн жаккан ишин жазайт да. Анан анда мен эмнеге барышым керек да? Ушундай өзүмө бир цель коюп туруп анан кийин баргам. Мага жакты. Ошол көркөм өнөр факультетинде окуйм, Кыргыз-Туркман университетинде. Буюрса бул жылы бүтүп дипломду актап жакшы бүтөм деген ойдомун. Ошол эң биринчи эле ошо өзүмө ишенем. Аракет жасайм ошого. Мынакей ырчылыкты тандап алдыңыз, анан эми алдыда кандай нерселер күтүп атканын билбейсиз да. Мүмкүн жолдошуңуз, болочокто жолдошуңуз ошо чыгармачылыкты жөн эле койчу деп сунуштарды берсе, анда кандай болот? Бирок мен билем, мен аябай мындай сабырым көп эле. Бирок бир күн жарылып кетем да. Анын үчүн андай кылбайт да деп ойлойм. Анте турган адам болсо, андай менен келишпестик болуп кетет го деп ойлойм. Деги эле ушул Инстаграмга жашооңуздун канча бөлүгүн жүктөйсүз? Ушуну билбейм. Чын билбейт экен. Чынында канча процент? Мен көбүнчө кандай десем, эстеп кеткенде эле киргизип салам да, анан эстебегенде унутуп каласың, жүрө бересиң. Мына ушул Инстаграмдан көпчүлүк кыздарга аябай ыңгайлуу да, бул бирөөнү реклама кылып иштегенге же болбосо кийим алмаштыруу же бартер системасы менен иштегенге сизге кандай тараптан пайда алып келет? Инстаграм башынан мага эле кандай десем, 11-класстан башталды окшойт. Мен бир оор болуп калгандай, оорулуу болуп калгамда, анткени Инстаграмдан ошондо гана мындай өзүнчө эле бир адамдар подписка кылып эле, катталуучуларым көп эле, ушундай нерсе болуп кеткен. Анан түшүнбөй эле эмнеге мындай деп. Азыркы учурда Инстаграм менен эмне гана кылса болбойт. Анан көп кандай десем, азыр жашоонун баары эле Инстаграм болуп калды окшойт. Жүргөн турганың эле Инстаграм. Көбүнчө Варламов деген журналист айтып кеттир, эң эле көп Кыргызстанда көп отурган ошо Инстаграмда отурушат экен, соц тармакты депчи. Калгандар Фейсбуктарда, Твиттерде отурушат, өздөрүнүн оюн жазышат. Бирок кыргыздар аябай кандай десем, зацикленный дейт да, Инстаграме депчи. Инстаграмдан көбүнчө ошо сиз айткандай эле бартер реклама. Бул
мен жаккан нерселерди гана реклама кылам, анткени жакпаган нерсени мен эч качан элдерге кеңеш берип анан кийин кайра мен өзүм уят болуп отурбайм да, анткени ал мага кереги жок. Ошон үчүн дайыма эле бир нерсени сунуштардын алдында биринчи өзүмө көрөм. Эгер менде бир нерсе болуп башкача бир нерсе жакпай калса, мен аны жоём дагы, ал болбойт да уже ушундай. Аракет кылам дайыма ушуну биринчи жете өлчөп бир кездейт ошо. Демек дайыма аны колдонгондон кийин гана сиз жардама кыласыз. Ооба. Негизи ушул Инстаграмда көбүн эсе кийимдерди реклама кылышат, Деги эле ушул чыгармачылыкта жүргөндөргө сырткы кийим аябай маанилүү. Ким менен кеңешесиз? Сырткы Кийим кече, форма жагы. жагы. Кече жагынан кичине кезимден эле мам эле жардам берип келген окшойт. Мам эле дайыма мага алып 11-класска чейин, даже 1-2 курска чейин мага алып жүрдү. Анткени мен такыр мындай маани бербечимин андай нерсеге, мындай алып келе берет, мен жактырсам кие берем да, ушундай да. Кийин гана маани бердим, чыгармачыл адам болгондон кийин бир аз өзгөртүү керек. Өзгөртүш керек, имидж деген, стиль деген болуш керек обязательно. Өзүңдүн бир вкусуң болуш керек. Ушул катталуучулардын катарын көбүнчө кандай курактагылар толуктайт сизде? 18 өйдө болуш керек, мен оюмча. Анткени көбүнчө катталуучулардын процент боюнча бул балдар эркектер да. Кыздарды көргөндөр эле бул эркектер болсо керек. Мырзалардын көпчүлүгү кандай билдирүүлөрдү калтырышат? Аларды айта берсе көп. Ар бири ар башка го. Ар бири ар башканы жазат, анан таң калтыргандар да бар, таң калтырбагандар да бар. Жөн эле мындайлар болуп калат, сен эми боюң көтөрүп жооп бербейсиң деп жазып коет да. Түшүнбөйсүң да, анан окуйсуң да, анан таң каласың, кантип ушуга жооп бересиң эми. Ушундай мындай болбогон нерселер дагы болуп калат. Негизи ушул башка өлкөнүн мырзаларына көпчүлүк азыркы учурда байкап атасыздар, кыздардын баардыгы турмушка чыгып кетип атышат. Анын себеби эмне деп ойлойсуз? Эмне себептен ошол кыргыз балдарды эмес, башка өлкөнүн мырзаларын тандап атышат? Балким анын ал адамдын кандай десем, жашоого болгон көз карашы башкача. Башкача ал эмеден дагы көз каранды деп ойлойм. Жакын адамдар, жанында кандай адамдар жүрөт. Ошол кандай адамдар курчайт аныч. Ошондон дагы зависит. Эми ал өзүнүн тандоосу деп ойлойм. Башка эме деле балким мен деле өзүм калоом болуп, бул өзүм калоом үчүн башка менен сүйлөшөм да, анткени мен буну тандап анан кийин сүйлөшпөйм да, ал мындай судьба деп го. Судьба ошон үчүн. Жакшы, сиздин Инстаграмыңыздан көп көрөбүз, Урмат мырза менен сонун сүрөттөрүңүздөр бар. Кыз жигит деп да айтып жүрүшөт. Канча убакыт болду? Жок. Биз жакшы мамиледебиз. Биз чогуу окуйбуз, биз көп убакыттан бери тааныйбыз, анан ушинтип айта беришет. Мырза менен айымдын ортосундагы достук көпкө чейин созулбайт. Ал сөзсүз түрдө сүйүүгө айланат же болбосо жок болот дешет. Мен чынында кичинекей кезимден эле эркек дос балдарым көп да. Эркектер менен тил табышып кетем, анан кыздар менен деле тил табышам, бирок кыздар менен башкача, балдар менен башкача да, анткени кандай десем, эркек балдар бир аз тазабы деп ойлойм. Мындай бири-бирине мисалы сүйлөшкөндө, мындай кеңешкенде, мындай бетке да. Кыздардыкында мындай билбейсиң да, бетке же бетке эмеспи да, ошондой да. Чыгармачылык жөнүндө көбүн эсе ошол жөнүндө сөз болгонуна байланыштуу бул суроону берейин. Кимди көрүп түзөнөсүз? Кимге ошону карап ушундай ырчы болсом деп кыялданасыз? Кыргыз шоу дүйнөсүндөгү ырчылардан. Кыргыз шоу бизнестен андесем бир жакшы качестволорду алышым мүмкүн. Кээ бир
ырчылардан, кээ бир жакшы чыгармачыл адамдардан. Бирок бир адам деп айта албайм. Анткени мен дайыма менен сурашат, сен кумириң барбы депчи. Анткени мен бирөөнү эле кумир тутуп жүргөндөн анын эмне кызыгы бар билбейм да. Жакында эле Маданият маалымат туризм министрлигинен фонограмманы жоюу деген сонун бир закон чыкты. Буга кандай көз караштасыз? Жактыбы? Ал закон ишке ашабы ашпайбы аны билбейм. Бирок мен эч нерседен коркпойм. Мага жан дүйүн, фонограмма деле экөө тең эле жагат. Анткени фонограмма бул биздин аппаратуралардын жетишпендиги, техниканын жаман болгондугу гана ошол жардам берип атканы да. Жан дүйүндү мен дайыма иштейм. Мен азыр жумушум ошо кафе, ресторандарда ырдап турам. Дайыма жумасына 1-2 жолу ырдап. Бул менин бир жумушум деп айтсам болот. Бул жумуш менен көп опыт, практика жүзүндө алам. Анан жан дүйүн менен анан фонограмма деп эме албайм. Экөө тең эле эң жакшы деп ойлойм. Азыркы учурда кыргыз эли эмнеге суусап турат? Ушул эми чыгармачылык жааттан. Кыргыз эли билбейм, бирок менин көз карашымча эски эле ырчыларды жакшы көрө беришет да. Эми ырчылар эмес, ырларды, ошолорду эле алып чыгып эле ошолорду эле эме кылыш керек да. Бирок жаңы нерсе чыкканда ошону да баалай билиш керек. Эми жаңы нерсе десе эле эми айбек эмес да, эмичи. Мындай бир мындай сезимдер калат го, бир чыгарманы укканда мындай маңызын түшүнүп, балким сөздөрү бир нерсе кылып алат жүрөктү. Ошондой нерсеси болуп, анан кийин ошону баалай билсе эле да бул. Анткени тааный электе эле биздин ошо мындай кандай десем, менин оюмча тааный электе жаңы ырчылар чыкканда мынтип тааныбагансып коет да. Эми баары бир кабыл ала бериш керек да. Эгер таланттуу адам болсо, бул кабыл алыш керек аны. Башында мындай тоготпой ушундай болот да, ал туура эмес деп ойлойм да. Анан баары бир көмөк берип, жардам берсе, анан кийин СНГ чыгып, анан кийин белгилүү болгондон кийин анан кийин баалап калышат да. Анан түшүнбөйсүң да, эмнеге антет депчи. Ошол деп туура эмес. Мен бир андай десем, обида деп обидам бар ушундай. Таңдарды бир тосконум, багыма нур кошконум, кечимди жарык кылып, ай болуп сен коштодуң. Табылган эң кымбат, табылган өзүң болуп, жүрөк толуп, тамшантып махабат булагын, өмүр сунуп, көңүл жылып. Мен ыразымын ак сүйүүгө жолуктурган, окшошу ойлорум, бүтүн көз карашым. Мен ыразымын чын бакыттын жолун курган, жашоомдун кызыгын жалгыз сага арнадым. Көпчүлүк эле мисалы үчүн ырчыларчы бат-баттан эле клиптерди чыгара беришет да. Сиздики эмнегедир мындай? Мен жакында ушул нерсени ойлонуп аткам. Убакыт мындай созулуп анан чыгат, Мындай, кандай десем, ойлонуп туруп анан жасап калдым окшойт бир иштечи. Анткени ыр чыгаардын алдында дагы ойлонуп чыгарыш керек. Анан кийин тез эле ырларын чыгарганда эле туура эле. Анткени ал чыгармачылык дүйнөдө өзүнүн ордун тапкан адамдар чыгара алат да, анычы. Өзүнүн атына көп эмгек кылган адамдар. Анан мен дагы азыркы учурда өзүм атымды чыгарайын деп жүрөм да. Анткени элге бул эң биринчи музыканын өзүм жан дүйнөмдү көрсөтүш. Бул музыкада өзүмдүн бир салымым кошуу үчүн да. Ошондуктан ал дагы жакшы, туура эле. Бирок эң биринчи эле бул мен азыр айткандай эле солидина сатка татыктуу болуп туруп
чыгыш керек да ошол. Биринчи атыңа иште, анан атың өзгө иштейт деген ишенесизби? Ошондой. Негизи эле сизди байкап атам, ушул санынан дагы сапатына көбүрөөк басым жасайт экенсиз. Анан кыргыз азыр эми бизде жакшы ырчылар бар. Ошолордун кимиси менен дуэт ырдасам деп кыялданасызбы? Дуэт ырдасам, ырдап чыксамбы деп. Мен дуэт жөнүндө билбейм, бирок дуэтти мен Урмат Тукумбаев менен ырдайм көбүнчө. Анткени бул дуэтте экөөбүз ырдаганда үндөрүбүз ойкалышып бири-бирине жарашат. Кимдерден сунуш түшкөн? Кимдерден сунуш көп түшкөн? Кимдерден? Минур Алтынбеков, байке, талант байкем 60К дегенчи. Дагы бир бала бар болчу, унутуп калдым кантип. Мына жаңы чыккан балдар бар да, алар мени ошо чакырышкан, анан кандай десем, мен Урмат менен ырдаган үчүн, анан кийин бир аз ал тарынып калбасын деп эле барбай койгон окшойм. Анткени ал эми гана дуэт ырдап баштаганда мындай кандай десем сунуш келген да. Ошон үчүн мындай болуп калган, жок депчи. Демек Урматты тандайсыз? Билбейм, балким из-за того, что я привыкла, көнүп калган үчүн. Хайптарга кандай карайсыз? Хайпка жакынсызбы? Хайп кылгандарга кандай көз караштасыз? Хайп жаман жакшы деп бөлүнөт да ошочу. Жакшыларына макулмун, жаман чектен ашып кеткендерге албетте макул эмесмин. Ошо эң биринчи эле бул чектен ашпаш керек. Пранк, анан хайп дегендер аябай актуалдуу болуп атат. Азыркы учурда еще TikTok дагы аябай эме болуп атат, кандай десем, популярный болуп атат. TikTok'то эң биринчи ошо ар бир соц тармактын өзүнүн эмеси бар экен да. Алгоритмичи, анткени ар бири ар башка иштейт да. Instagram башкача иштейт, TikTok башкача иштейт, Facebook вообще башкача иштейт. Пранк, хайптардын баары ошо TikTok менен Instagramда экөө тең. Экөөнүн да тең байкап жүрөм. Пранк, хайптарды, анан хайп үчүн жашабаш керек деп ойлойм. Топтуура. Анда сизди дагы башка тилдерде да көбүрөөк ырдаганыңызды көрүп жүрөм. Канча тилде ырдай аласыз? Мен списокто жазып койгом. Көп ырларды ырдаганга аракет кылам. Окууда порториканский, мексиканский ырларды ырдайбыз. Атайын мындай өзүбүзгө десем баары бир плюс да. Бул керек, анткени кийин дагы чет өлкөгө барганда балким ошол ырларды керек болуп калат. Дайыма бирок мен Instagram боюнча айтсам, мен катталуучуларым кыргызча, түркчө жакшы көрүшөт мен ырдаганда. Анткени өзүм Кыргыз-Түркмөн университетинде окуган үчүн кыргызча, түркчө, анан орусча ырдайм, көбүнчө, анан англисче ырдайм. Анан азербайжанча башталган эме кылыпчы, кандай десем, эми гана баштадым десем болот, кызыгып. Анан дагы максаттар бар, арабча дагы бар экен, ырлар, сон ырлар бар экен. Арабча ырларды да жаттап бир чыгарыш керек депчи. Казакча ырдаймын, кандай французча, испанча. Көп эле экен. Корейче аябай жакшы көрөм. Анан япон тилинде. Bir kere kırıldım, bir daha kurulmam, bozulup döküldüm içime. Neleri yaşattım, canıma yaktı çok, ne de üzülme. Olur da derdime düşersen, dönemedin diye merak edersen, suçlayıp kendini avutma, başı dönük kendine savunmam. Bu kere bu moda gidin mi, çıkamıyorsun bir tanem, burada fazla durdun mu, utanıyorsun aşktan. Bir kere bu moda gidin mi, çıkamıyorsun bir tanem, burada fazla kaldın mı, çekiniyorsun aşktan. Ушул чыгармаларды ырдатканда
ар биринин сөздөрүн түшүнүп анан ырдайсыз, бирок көпчүлүгү баягы кавер ырдап атканда түшүнбөй эле слух жакшы болсо эле ырдай беришет экен да. Эми ыр жакса эле кавер пайда болот да. Анан кавер көбүнчө ошо ырды угаардын алдында эң биринчи эле бул кандай десем, башынан эле сөздөрүнө маани берип келем. Бирок аңыз шыгырларда маани бербейсиң да, анткени мындай эмне болобу же мындай болбойт да, убакыт жок. Анан бир күнү эле байкап баштадым, карап коюш керек экен баары бирчи, анткени ырдап аткан ырыңды, кавер кылып аткан ырыңды баары бир элдер угат, анан жаш балдар да угат, жаштар да угат, анан баары бир мындай жаман таасир берип калышы мүмкүн. Ошондуктан эми гана көңүл буруп баштадым. Иштеген деп койгула, жакында эле Instagram баракчаңыздан көрүп калдым. Кыргызстандын өкмөт башчылары, депутаттар туура эмес айткан сөздөр жазылган футболкаларды жарнама кылып атып. Ал өзүңүз баштадыңызбы же бирөөнү эле жарнамалап бердиңизби? Жок, бир журналисттин идеясы. Ал журналист Байкени мен аябай жакшы тааныйм. Анан ушундай сунуштап калды. Буну официалдуу түрдө пока элдерге кандай таасир берет, ошону көрөйүн деп турабыз. Анткени бул азыркы учурда бул бизнес деп деле айтпайм, анткени бунданчы мындай чоң бизнес деле чыгарсаң деле мындай болбойт да. Анан көрүш керек элдерге кандай жагабы, жакпайбы. Бирок азыркы учурда элдерге жагып атат. Бул эң негизги максат, бул футболкаларды ошол футболка аркылуу элдерге жеткирүү. Бул туура эмес да. Ошол эле нерсе го деп ойлойм, анткени бул дагы бир мындай призыв деп коет да. Анткени үлгү болот, көргөн адамга үлгү да. Ошол деп ойлойм. Бул менин оюм, жеке оюм. Кандай кабыл алып атышат? Аябай эле көппү? Кайсы тараптагылар көбүнчө? Көбүнчө билбейм, бирок жаштар алып атат да, аны билбейм, жаштар көбүнчө кызыктуу. Кыргызстандын жаштарына болгон көз карашыңыз кандай? Көбүнчөсү жогоруда айткандай эле Instagram аркылуу эле эптеп бир нерсе тартыш, жылдыз болуш, же болбосо туура эмес иш кылышып эле башкача бир кадамдарга барып атышат да. Азыркы жаштардын оюн билбейм, бирок көпчүлүк бул шаардын жаштары башка, анан региондо такыр башкадан кийин алардын жашоо турмушу башкача, биздики башкача. Бизде жаштар бар, өздөрүнүн позициясы бар, өздөрүнүн ою бар. Жаштар азыр эми көбөйүп атат да, мындай. Анткени буга чейин жаштар өздөрүнүн ата энеси айтса деп эле кете берет да, ушундай. Мен анткени билем, мен ата энем менен кошулам, бирок мындай саясий жактан, балки мондай. Эгер менин көз карашым башкача болсо, мен айтам да, бул менин оюм. Мындай кандай десем, спорт этип тура алабыз да. Анан бул дагы бир белги го, анткени жаштардын өздөрүнүн ою болсо, келечек алдыда деп ойлойм. Ар биринин ою, бирок ошо эң биринчи эле бул элге кызмат кылуу да. Эң биринчи эле бул Соло медиа порталына чоң рахмат. Ушинтип чогуу маанайыбызды, чогуу бири-бирибизге бири-бирибиздин оюбузду бөлүшүп кеттик. Анан сиздерге эң биринчи ийгилик. Ушул медиа портал эң ийгиликтүү порталдардын бири болсун. Чыгармачылык ийгилик да каалаймын. Дайыма ушинтип бири-бирибизге жардам берип жүрөлү. Убайым тартып алыстан, унутуп бардык нерсени, сарор болуп ансыз да, сагындым туулган жер сени, сарор болуп ансыз да. Сагындым туулган жер сени, сагындым туулган жер сени.